бар Алатоо теке топтошуп ээн тоону жайлаган. Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүү тармагынын урматтуу кызматкерлери, ардактуу ага-эжелер, кымбаттуу педагогдор. Бала бакчалардан тартып жогорку окуу жайларга чейинки билим берүү мекемелеринде иштеген бардык кызматкерлердин кесиптик майрамы эл арасында мугалимдер күнү деп аталып келет. Калк айтса так айтат эмеспи? Билим берүү тутумунун бардык кызматкерлери мугалим, ага-эжей деген ардактуу наамга татыктуусуздар. Ошондуктан эң алды сиздердин берекеси төгүлгөн күз айына туш келген билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга жакшы белгилүү, биз быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын салтанаттуу белгилеп келатабыз. Азыркы Кыргыз мамлекети баш аталган автономдуу облус түзүлгөн соң 1924 жылдын декабрь айында Ревкомдун токтому менен окумуштуулар кеңеши түзүлгөн. Мына ошол күндөн тартып улуттук билим берүүнүн жаңы доору башталат. Академиялык борбор болуп кайра түзүлгөн бул мекеме алиппеден кийин окуу үчүн хрестоматия, географиянын башталгыч курсу, геометриянын башталгыч курсу, арифметикалык маселелер, эне тилдин методикасы, математиканын методикасы сындуу окуу китептерин, методикалык колдонмолорду, хрестоматияларды чыгара баштайт. Ошондон тарта жерлерде мектептер ачылып, маданий борборлор түзүлүп, кыргыз тилин иретке келтирүү боюнча жигердүү иштер жүрө башталган. Алгачкы эл агартуу тармагын өнүктүрүүгө багытталган чечимдер көрсөтүп тургандай, ошол тапта улуттук өнүгүүгө өзгөчө артыкчылык берилгендигин байкоого болот. Алгач 17 бала бакча, 60 балдар аянтчасы жана 20 миңден ашуун окуучуну камтыган 327 мектеп ачылат. 1924 жылы мектептер үчүн 28 миң нускада кыргыз тилиндеги биринчи окуу китептери басылып чыкса, 3 жылдан кийин окуу китептеринин саны дээрлик 5 эсеге көбөйүп 130 миң нуска басылып чыккан. 1925 жылы Константин Юдахиндин жетекчилиги астында биринчи эл агартуу институту ачылып, ал педагогикалык техникумга айланган. 1930 жылдын башында өкмөт тарабынан элге билим берүүнү өнүктүрүүнүн жалпы этабы белгиленип, милдеттүү түрдө жалпы билим берүүнү киргизүү жөнүндө токтом чыккан. Мына ушундан кийин мектеп окуучуларынын саны 100 миңге жеткен. Ийгиликтерди көйгөйлөр коштоп, мугалим кадрларды даярдоодо маселеси кыйын абалда турганда 1932 жылы Кыргыз СССРнын эл комиссарлар кеңеши биринчи жогорку окуу жайды Фрунзе педагогикалык институтун ачуу боюнча токтом кабыл алган. Мына ушул жогорку окуу жай кийин Кыргыз мамлекетинин университетин, Фрунзе политехникалык университетин жана дене тарбия институту менен кыз келиндердин педагогикалык институтун уюштурууга материалдык база болуп берген. Ошентип Кыргызстан автономияга ээ болгон маалында элибиздин 3%га жакын бөлүгү гана сабаттуу болсо, андан кийинки 12 жыл аралыгында же болбосо Кыргыз СССР түзүлгөн 1936 жылы калктын сабаттуулугу 58%ди түзгөн. Мына бул сандык маалыматтардан ошол мамлекет түптөгөн аталарыбыз жана алардын санаалаштары, максатташ мүдөөлөштөрү, тагдырлаштары өз заманында жалпы журттун кат сабатын жоюу багытында өтө чоң иштерди жасашканы даана көрүнүп турат. Алар ушундай ири иштерге илим билимдин аркасынан гана жетүүгө болорун алдын ала билишкен, билими жок караламан калк менен кудуреттүү мамлекет куруу мүмкүн эмес экенин жакшы түшүнүшкөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кыргыз билим берүү тутумунун калыптандырууда мамлекет түптөөчү аталарыбыздын салымы нар көтөргүс. Мен бүгүн билим берүү системасынын 100 жылдыгын белгилөөдө бул аталардын айрымдарын азын олак токтолуп кетүүнү эп көрүп турамын. Алардын бири 1913 жылы эле Орусиянын Оренбург шаарында медреседен окуп, андан ары Уфа шаарында билимин өркүндөткөн Ишеналы Арабаев атабыз мектеп окуучулары үчүн Кыргыз алиппе аттуу алгачкы окуу китебин жазганын билесиздер. Мына ушул китептен кийин биздин эл агартуу тармагыбыз бир нукка түшкөн. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө боюнча демилгечилер тобунун башкы насаатчысы болгон Ишеналы атабыздын
кыргыз билим берүү системасынын түптөлүшүндөгү эмгегин кийинки муун өкүлдөрү сөзсүз билиши абзел. Ал эми кыргыздын туңгуч кызыл профессору Касым Тыныстанов Кыргызстандагы элге билим берүүдө улуттук мектептердин базалык педагогикалык жана окуу усулдук негиздерин түптөгөндөрдүн сап башында турган. Агартуучу лингвист, окумуштуу, мамлекеттик жана коомдук ишмер Касым Тыныстанов кыргыз тилинин жаңы грамматикасын иштеп чыгууну, кыргыз жазмасын латын тамгасына өткөрүүнү демилгелеген. Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөндөн тартып 1940 жылдарга чейинки учурду кыргыз тарыхында билим берүү системасынын ыкчам ылдамдыкта өнүгүшүнүн доору деп сыпаттоого болот. Бул жылдары агартуу жаатындагы негизги өзгөрүүлөр сабатсыздыкты жоюу эле эмес, кыргыз илимин билим берүүсүн түптөөгө жасалган аракеттер болгон. Ал өзүнүн жемиштүү жыйынтыгын берди десек болот. Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов менен катар эл агартуучу тутумун жакшыртууга салым кошкон Токчоро Жолдошов, Сыдык Карачев, Сатыбалды Нааматов, Шарип Көкөнов, Бөрүбай Кененсариев жана башкалардын аттарын атап кетүүбүз дагы биздин милдет. Урматтуу мекендештер, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эл чарбасы акырыңдап оңолуу жолуна түшкөн, жаңы мектептерди салуу, мугалимдерди даярдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулуп, 7 жылдык, 8 жылдык милдеттүү билим берүү андан ары ыраттуу өнүгө баштаган. 1953 жылдан баштап эл чарбасы маданият, билим берүү тармактары үчүн жүздөгөн адистерди чыгарган жогорку жана атайын окуу жайлардын саны кескин көбөйгөн. 1951 жылы Кыргыз мамлекеттик университети, 1953 жылы Кыргыз дене тарбия институту, 1954 жылы Фрунзе педагогикалык институттар ачылган. Ошол жылы Илимдер академиясы түзүлүп, академиядан тышкары республика боюнча 40 илимий мекеме уюштурулган. Булардын баары өз учурунда республиканын билим берүү, илим, маданий турмушундагы чоң окуялардан болгон. 1970 жылдарга чейин калктын сабаттуулук деңгээли дээрлик 100%га жеткен. Мына ошондон кийин Кыргыз Республикасында илим жана билим берүүнүн өнүгүү мезгили болуп, квалификациялуу адистерди даярдоонун, илимий базаны өнүктүрүүнүн жана ар кандай тармактарда келечектеги изилдөөлөрдүн пайдубалы түзүлгөн. Согуштан кийинки Кыргызстандын билим берүү системасынын өнүгүшүнө атамекендик билим берүүнүн алдыга жылышына Болот Юнусалиев, Таштанбек Тургунов, Абдылда Каниметов, Аскар Турсунов жана Мукаш Базаркулов сындуу мамлекеттик ишмерлер зор салымдарын кошкондугун баса белгилей кетүүбүз дагы зарыл. Ал эми Кыргызстан эгемендикке ээ болгон мезгилден тарта экономикалык кыйынчылыктарга карабастан билим берүү системасында өзгөрүүлөр башталган. 1990 жылдан баштап айрым предметтерди тереңдетип окуткан жана кесипке багыт берүүчү мектеп гимназиялар, ошону менен бирге лицейлер менен колледждер дагы иштей баштаган. Дүйнөлүк билим берүү коомчулугунун чөйрөсүнө биргелешкен окуу жайлар ачылган. Ардактуу замандаштар, кылым карыткан улуттук билим берүү системабыз Кыргызстанды сабаттуу жана прогрессивдүү демократиялык өлкөгө айландыруу жолунда негизги ролду ойноду десек дагы болот. Өз учурунда өткөн мезгилдердин кыйынчылыктарына карабастан улуттук билим берүү системасы бүгүн да өнүгүү жолун улантууда. Байыртадан эле кыргыз эли өнөр үйрөнүүгө, билим алууга шыктуу да, жөндөмдүү да келет эмеспи. Бул кыргыз билим берүү системасынын 100 жылдыгынын кайсы этабында болбосун кашкайып көрүнүп турат. Ата-бабаларыбыздын басып өткөн байсалдуу жолун кийинки муунга жайылтуу салтын улантуунун өзү нарк насил десек болот. Кыргыз билим берүү системасынын бир кылымдык тарых таржымалы жаатында илимий эмгектер, макала материалдар даярдалып, коомчулукка сунушталышы жана жайылтылышы керек. Ал эми бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан билим берүү системасын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын комплекси жүзөгө ашырылууда. Билим берүү тармагында бала бакчага кабыл алуудан баштап, жогорку окуу жайларга тапшырууга чейин санариптештирүү жаатында бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Каттоо, документтерди кабыл алуу сыяктуу бардык процесстерди электрондук форматка өткөрүү менен коррупция тобокелчиликтери азайды. Бул иш аракеттер өлкөнүн бардык аймактарындагы жарандарыбыз үчүн абдан эле ыңгайлуу болуп калды десек болот.
Мындан сырткары мынакей мугалимдерди колдоо максатында алардын маяналары орточо эмгек акыга теңдештирилди. Мунун натыйжасында мугалимдердин жетишсиздигин 3,5 эсеге азайталдык, кыскарталдык. Өлкө келечеги болгон балдарыбыздын татыктуу билим алышына шарт түзүү максатында класстардын жетишсиздигин чечүү үчүн мектептер салынууда. Китеп жетишсиздиги жоюлууда. Ошентип 2020 жылы билим берүүгө бөлүнгөн мамлекеттик бюджеттин көлөмү 36 миллиард сомдон мынакей быйыл 65 миллиард сомго чейин көтөрдүк. Натыйжада Кыргызстандын мектеп окуучулары эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды камсыз кыла башташты. Бул албетте биринчи кезекте биздин агай эжейлерибиздин эмгеги, мээнети, билими жана тарбиясы экенин жакшы билебиз. Ал эми мына ушул мугалимдерибиз үчүн ноутбук сатып алуу биринчи жолу 678 миллион сом бөлүнүп, ар бир мугалимди биз ноутбуктар менен камсыз кылууну көздөп жатабыз. Ошондой эле жакында Кыргызстандын бир катар жогорку окуу жайлары дүйнөлүк рейтингдеги престиждүү жогорку окуу жайлардын катарына киргенин айта кетсек болот. Мындан сырткары Алтын казык мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында мектептерде билим берүү системасын 12 жылдык форматка которуу боюнча бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынгандарын жакшы билесиздер. Кабыл алынган чечимдердин аткарылышына мугалимдердин колдоосу абдан маанилүү. Азыркы тапта табигый жана так илимдерге басым жасоо аракетиндебиз. Бул багытта физика, химия, биология, табиат таануу жана англис тили боюнча чет элдик алдыңкы окуу китептери менен окуу методикалык комплекстерин которуп, өзүбүзгө ыңгайлаштырууга кадам таштадык. Ошону менен катар педагогикалык факультеттерде мугалим даярдоо программаларын, форматтарын кайрадан карап, кесипкөй мугалимдерди даярдоого көзөмөлдү күчөтүшүбүз зарыл болуп турат. Эми жаңы окуу программалары, жаңы усулдар, жаңы окуу китептери болобу, бардык практик мугалимдердин катышуусундагы эксперттик топтор, илимпоздор тарабынан иштелип чыгат. Булардын бардыгын билим берүү тармагында жасалган ыраатсыз бир иш аракет эмес, системалуу өнүгүү стратегиясынын негизги бөлүгү катары кабыл алышыбыз керек. Ошентип биз Кыргызстандын билим берүү системасы дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө болуп жаткан терең өзгөрүүлөрдөн артта калбоосу, тең тайлаша билүүсү үчүн бардык күч аракетибизди жасап жатабыз. Мындай кадамдар келечекте өлкөбүздүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошууга мүмкүндүк берерине терең ишенемин. Урматтуу агай эжейлер, мугалимдик кесип эзелтен бери цивилизациянын башында туруп, өнүгүү доорлорун жаратып келген. Мугалимдер күчтүү болсо, өлкөнүн өнүгүү өсүүсүнө түздөн түз таасир берет. Учурда Нелсон Мандела билим берүү бул ой максатты ишке ашырууда жана дүйнөнү өзгөртүүдө колдоно турган эң күчтүү курал деп бекеринен айтпаса керек. Биз бардык ийгиликтердин башында билим менен илим турат деп так жана кесе айтышыбыз керек. Ансыз Кыргызстандын бакубат келечегин элестетүү мүмкүн эмес. Айтайын дегеним, өлкөбүздүн жаркын келечегине сиздер аркылуу гана жетебиз. Берекесин төгүп, мол түшүмүн берип жаткан алтын күз сымал, мөмөлүү даракка айланган мугалимдер, сиздер дагы да өлкөбүз үчүн өз жемишиңиздерди арнай бериңиздер. Сиздер менен бирге Кыргызстандын билим берүү системасынын жаңы бийиктиктерге алып чыга берели. Биздин келечек муунду тарбиялап өстүрүп жаткан мугалимдер бар болуңуздар. Сиздерге чың ден соолук, түгөнгүс күч кубат, чыгармачыл эргүү каалайм. Бүгүнкү кош жакшылыгыңыздар кут болсун. Кесиптик майрамыңыздар жана Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын 100 жылдыгы менен чын дилимден дагы бир жолу сиздерди куттуктаймын. Бар болуңуздар.